Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин депутаты Саматбек Ибраев сунуштаган банк тууралуу мыйзам долбоору жана бул мыйзамда эксперт катары тартылган орусиялык банкир Владимир Фроловдун айланасында бир топ талаш тартыш орун алып, кызуу талкууга алынды. Бул боюнча эл өкүлдөрү да кооптонуусун билдирип, аталган орусиялык экспертти шылуун катары менен өздөп, бир нече банктарды банкротко алып келгенин эскертип, Кыргызстандын финансы тармагы коркунучта турарын айтып, кокуруп агышты. Тилекке каршы, урматтуу коллегалар, биз акыркы бир айда мындай тарбиясы бар, интеллигенттүү адамга чоң чабуул жасалды. Уяты жоктор тараптанчы. Биз ошого кайдыгер карап койдук. Абдан чоң, үлкөн Кыргызстандагы профессионалдардын бирине бир мошенниктердин тарабынан кара пиар менен алектенген. Мына жанагы сырттан келген адамды айтып атат, Анарбек Баратович, көңүл буруп койсоңор. Жана Фролов деген бул Номозбанк менен байланышкан. Номозбанк бул күмтөрдөн алтынды көп жылдан бери алып жүргөн банк. Билесиздер. Ал Северная казна деген банкты банкрот кылып, болгону бир машиненин баасын салып, мына Коммерсант 2009 жылы жазып атат. Фролов бул абдан сомнительная личность. Буга кайта жаңы банк ачканга биз таң калып отурабыз деп турчу. Эмне Кыргызстан мошенниктердин, мындай ар кандай көз боймочулардын жери болуп калды. Аны бул жака алып келгендер адан өткөн көз боймочулар. Талкууга жем таштаган эл өкүлү Саматбек Ибраевдин сунуштаган Улуттук банкы жана банктар жөнүндө мыйзам долбоору Кыргызстанда финтех аттуу түшүнүктү киргизүүнү карайт. Белгилей кетсек, буга чейин Ибраевдин так ушул мыйзам долбооруна каршылык билдирген Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов шашылыш түрдө кызматтан алынган соң, бул мыйзамга эксперт катары тартылган орусиялык банкир Фроловдун таржымалына кызуугулар башталды. Ал эми буга депутат Саматбек Ибраев Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө токтолуп, Фроловду кароолоого негиз жок экенин, ал тургай президент Садыр Жапаров өзү да колдоо көрсөтүп, Фролов менен жолукканын ачыктады. Бул айтып атпаймынбы, азыр 4 айдан бери только каралоо болду. Блокировка болду. Бирок Садыр Кожоевич өзү түздөн түз экспертти кабыл алып, өзүнүн экспертин берип текшерип туруп, ошол эксперттин туура экендигинди ынанып туруп, анан кийин бизге ушул мындайча айтканда ал киши колдоо көрсөтүп атат. Ал кишинин ийгилик жараткан долбоорлору жөнүндө сизде толук маалыматыңыз бар? Толук маалымат бар. Мен бул жерде кыскача эле айтып коеюн, ал киши Сингапурда бир нече убакыт жашаган, ошол жерде өзүнүн компаниясы бар. Ал жерде абдан жакшы ийгиликтер жаратып атат. Экинчиси, Америкада 2019 жылы эң биринчи номер биринчи финтех стартап деген өзүнүн призин алган. Ал эми коомчулуктун кызуу талкуусуна алынган орусиялык эксперт Владимир Фролов жөнүндө токтолсок, ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, ал математик, финансист жана банкир экени айтылат. Ал буга чейин Орусияда алгачкылардан болуп ишке кирген .com аттуу интернет банкка жана Орусиянын Урал аймагындагы Северная казна банкына ээлик кылган. Бирок 2008 жылы бул банк банкрот болуп, башка банкка сатылган. Ал эми Фролов компаниясы банкротко учурап калганы үчүн мамлекетти жана кардарларын күнөөлөгөн. Бирок Урал округунун прокуратурасы анын өзүнө кылмыш ишин козгоп, банкты башкаларга өткөрүүнүн алдында жашыруун жол менен акча чыгарып кетүүгө айыптаган. Ошондой эле орусиялык басмалардагы маалыматтарда 2014 жылы Орусиянын Борбордук банкы Фроловдун банкын акчаны адалдоого айыптап, лицензиясын чакыртып алган жазылган. Ал эми азыркы тапта коомчулук арасында шектүү иштер менен күмөн жараткан орусиялык эксперт Владимир Фроловду эл өкүлү Саматбек Ибраев эмнеге коргоп жатат деген түшүнүксүз суроолор жаралып, ал тургай депутаттын өзүнүн бизнесине жана ишмердүүлүгүнө кызыккандар жаралды. Мыйзамдын автору сизсиз да өзүңүз жоопкерчиликти аласыз. Эмне айтасыз? Что вы делаете? Что вы делаете? Мен журналист, мен жооп берип атам. Мен суроону берип атам. Не обязательно же? Разговариваем же, мы же не держим его. Зачем так Учурдагы депутат жана Жогорку Кеңештин аппаратынын мурдагы жетекчиси Саматбек Ибраев көп жылдар бою бизнесмен болгону жашыруун деле эмес. Бул боюнча анын таржымалын басып өткөн эмгек жолунан эле байкоого болот. Бирок кызыгы Ибраев бир нече коммерциялык фирмаларга ээлик кылган менен салык декларациясында ал бизнестери тууралуу ооз ачпаган. Бул боюнча экономист жана декларатор долбоору ачык булактардан өзүнүн салык отчеттору менен салыштырып, андан бизнеси тууралуу маалымат тапкан эмес. Жада калса анын 2015-2017 жылдардагы отчеттору салык декларациясынын маалымат базаларында жок. Бир гана 2018 жылга карата декларациясы жайгаштырылган, бирок андан дагы аталган компаниялары тууралуу маалыматты көрө албайбыз.
Жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраев мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган мезгилдерде салык кызматына бир гана жолу декларация тапшырган. Ага ылайык 2018-жылы 1 жылдык кирешеси 3,792,513 сом болгон. Андан башка 100 гектарга чукул айыл чарба жерлери бар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле 15,88,000 сомдук баалуу кагаздарга Lexus 570 автоунаасына жана Азат Нур Перирчикасынын 50% акциясына ээ экендиги жазылат. Ал эми Ибраевдин жакын тууганы бул жылы 12,5 миллион сом тапкан жана чыгашасы 3,282,000 сомду түзгөн. Андан башка 300 метр квадрат жана 100 метр квадрат болгон үйү, 58 метр квадрат болгон батире, ошондой эле 120 метр квадрат болгон эс алуу үйлөрү бар экени жазылган. Ошол эле учурда мындан башка дагы Mercedes-Benz 180, Lexus 470, Lexus 570, Toyota 200, Mercedes-Benz MB 320 үлгүсүндөгү автоунаалары бар экени көрсөтүлгөн. Азат Нур Перирчикасы 1993 жылдын сентябрында негизделген. Бул компанияны кийин БИАС деп атап кайра каттоодон өткөргөн. БИАС жоопкерчилиги чектелген коому 10 жылдан ашык убакыттан бери бар. Бирок бул убакыттын ичинде 2017 жана 2018 жылдары үчүн гана салык төлөп, анын суммасы 557,13 миң сомду түзгөн. Ошондой эле бул фирмага буга чейин Саматбек Ибраев жана Майрамкүл Шабданов деген жаран менен бирге ээлик кылаарын жазган. Бирок бүгүнкү күндө Адилет министрлигинин базасына ылайык фирма 2020 жылдын август айында кайра каттоодон өткөнү менен директору катарында Шабданов Майрамкүлдүн гана аты аталат. Ибрай дыйкан фермер чарбасы ишмердиги адистештирилген эмес дүң соода менен алектенгени көрсөтүлгөн. Ал эми директору жана негиздөөчүсү тең Саматбек Ибраев өзү болгон. Бирок Адилет министрлигинин базасына ылайык фирма 2015 жылдын сентябрында каттоосун токтоткону жазылат. Телеге компания РЧКсы 2016 жылдын март айында негизделген. Тагыраагы Ибраев буга чейин депутат болуп турган кезде бул компанияга жалгыз негиздөөчүсү болгон. Ал эми бул фирмадагы адистештирилген эмес дүң соода менен алектенери жазылат. Бирок компания 2017 жылдын декабрь айында кайра каттоодон өтүп, уулу Ибраев Айбек Саматбекович жалгыз ээси болуп калган. Маалыматтарга ылайык, бул РЧК кино жана телегөрсөтүү өндүрүшүнө байланышкан бардык кызматтарды көрсөтүүчү киностудия деп аталып жүрөт. Ал эми бул РЧК телекомпания мамлекеттик бюджетке 74 миң сом салык төлөгөнү, ошол эле учурда 2017 жылдары казынадан 386 миң сом алганын Полиметр сайты жазып чыккан. Стройцентр жоопкерчилиги чектелген коому бул компания 1999 жылы октябрда 5 негиздөөчү тарабынан катталган. Алардын катарында Ибраев Саматбектин дагы аты аталат. Ал эми фирманын негизги ишмердүүлүгү адистештирилген эмес дүң соода менен алектенгени көрсөтүлгөн. Промстал РЧКсы маалыматтарга ылайык, бул компанияга Саматбек Ибраев 2000-2007 жылдары башкы директор болгону айтылат. Адистештирилбеген дүң соода менен алектенген. Бирок компания 2012 жылы кайра каттоодон өтүп, Сатарова Рапа Жукушовна деген жаран жетекчи болуп катталган. Ибраев 1996 жылдан 2000 жылга чейин Имарат сервис РЧКсына курулуш боюнча директор болгон. Бул фирма аты айтып тургандай эле турак жайларды, имараттарды куруу менен алектенет. Директору Шабданов Усенкул деген жаранга катталып, бирок 2017 жылдын апрель айында ишмердүүлүгүн каттоосун токтоткону жазылат. Мындан башка Саматбек Ибраев Саякбай Манасчы эл аралык коомдук фондунун жетекчиси болгон. Стрэвл жоопкерчилиги чектелген коому. Бул компания Адилет министрлигинин базасындагы маалыматка ылайык Саматбек Ибраевдин жубайы Иманкулова Нуржан Ракимова катталган. Фирма 2019 жылы май айында каттоодон өтүп, ишмердүүлүгү тур фирмалардын экскурсияларда, саякаттарды, уюштурулган турларды дүңүнөн чекене сатуу боюнча кызмат көрсөткөн. Строймир жоопкерчилиги чектелген коому. Бул компания 2007 жылдан бери Кыргызстандын аймагында курулуш материалдарын дүң жана чекене баада сатып келет. Бул компанияга дагы Самат Ибраевдин жубайы Иманкулова Нуржан Ракимовага негиздөөчү катары көрсөтүлөт. Ал эми директору катарында Самыйбек Улуу Элеман деген жарандын аты жазылган. Буга чейин компаниянын башкы директору болуп 2007 жылдан 2015 жылга чейин Саматбек Ибраев өзү иштеп келген. Ал эми РЧКнын экинчи уюштуруучусу Шабданов Майрамкүл деген жаран болгон. Бирок ал 2019 жылдары ошол кездеги Сооронбай Жээнбековдун бийлигине кайрылып, Самат Ибраев кызмат абалынан пайдаланып, рейдерлик жол менен компанияны толугу менен жеке менчигине тартып алуу аракеттери жүрүп жатканын айтып, Ибраевдин мындай жоруктарына баа берүүнү талап эткен.
Жогорудагы фирмалардын ичинен Саматбек Ибраевдин декларациясында жалгыз Азат Нур Пери РЧКсы гана көрсөтүлүп, калгандары жазылган эмес. Жубайынын кирешеси көп болгону менен анын булактары, ага катталган фирмалар көрсөтүлгөн эмес. Белгилей кетсек, Самат Ибраевдин жубайы Иманкулова Нуржан учурда Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада директорлук кызматты аркалап келет. Мындан тышкары эл өкүлү Саматбек Ибраевдин үй бүлөсүнүн айланасында дагы бир топ сөздөр айтылып, сынга алынып келет. Мисалга, Саматбек Ибраевдин уулу Данияр Ибраев бир нече курулуш фирмаларына курулуш арматураларын алып келүүнү убада кылып, алдап акча алып качып кеткен. Ага ылайык 507 миллион сомдук аламчылык боюнча 7 фактын негизи чектелип, Интерпол аркылуу издөөгө алынган. Ал эми 2020-жылдын башында ал Болгарияда кармалып, бирок экстрадиция болгон эмес. Учурда дагы деле Интерполдун издөөсүндө жүрөт. Бул алдамчылык схемада Саматбек Ибраевдин өзүнүн да кайсы бир деңгээлде катыштыгы болгондугу айтылып келет.